Элибизден чыккан сейрек талант, белгилүү киноактер, сүрөтчү, Советтер Союзунун эл артисти Сүймөнкул Чокморов мына ушул Чоң Таш айылынан жарык дүйнөгө келип, ушул жерде чоңоюп өскөн. Ал эми бул артымда турган үй Сүймөнкул Чокморовдун жашаган үйү болчу. Өзүңүздөр көрүп турган Чоң Тамда ал өзүнүн калем акысына салдырткан. Агалардын айтымында жакында бул жер үй музейине айланат. 11 баланын эң кенжеси болгон Чокморов кичинесинен эле идиректүү болчу. Атасынын жанында жүрүп, көп өнөрлөрүн өзүнө сиңирип алган деп эскерет агасы. Атабыз уста киши болгон. Араба жасачы, комуш четчи, комуш чапчы, эр токум чапчы. Анан кийин атабыз дагы бул өрөөндө эң чоң улакчы болгон экен да жаш кезегинде. Комуш четкенде атабыз комуш четип атканда Сүймөнкул ошо кичинекей кезегинде комуздун башын тиштеп алып, атам четип берчү да, анан кийин ошондо баягы музыканын күүлөрдүн баары тең өзүнө камтып берген го деп ойлочумун да. Кичинекей кезинде талашып эле аччубуз да атабыздын комузун. Мына ошо атабыздан көп таалим алдык го деген ойлойбуз да, ошо Сүймөнкул. Ата энебиз малжандуу адам болгондуктан инибиз жылкыны абдан жакшы көрүп, ат мингенди кичинесинен эле өздөштүрүп алган. Анын пайдасын кийин актер болгон учурунда көрдү дейт бир тууганы. Ошону атты минип, секиртип, чаап жүргөндө да жакшы көрчү Сүймөнкул. Аксакалдарды, балдарды, жеңелердин баары тең. Жана кинодо азыркы музей кинодо дале кинолор бар да, бүт эле баары Чоң Таштагы тартылган. Тартылган. Ошол Чоң Таштагынын ар бир көчөсүнөн бери Сүймөнкул ар бир үйүндөгү кишилердин баары тең жаткан ичиде кылык жоруктарды өйдөп жакшы билем деп ошентип айтышты да. Сүймөнкул Чокморов кичине кезинде көп ооругандыктан агалары аны аяп турушчу. Жараткандын берген сыноосуна жеңилбей, иниси улуу талант болуп кеткенине өтө сүйүнүп сыймыктанышат. Аз жашаса деле жакшы өзүнүн артынан иш калтырып кетти. Дүйнөсүнө кыргыз кибелек. Мына ким чыгыс айтпаты баш болуп, Сүймөнкул экөө бүткүл кыргызды кыргыз кылып дүйнөгө таанытып кетишти өкөтөгөн эми. Турганы, ушу келбети, бүт баардыгы бул кийинки поколенияга эң подражать эткен да өрнөктө. Турган жери эле күлкү, шайыр. Айылга келгенде болгондо баары элди баары чогулаган эле сөз уксак, күлсөк, билсек деп эле. Биринчиден, экинчиден ошол жерде аксакалдарыбыз Сүймөнкул келгенде эле эметип калар эле. Тигинди сурап, буну сурап, тигини сурап, анан баягы заграница барып келгенде тияк бергенин баарын айтып берсе, буларга интересно да. Я выполнил ваш приказ. Мы угнали коней. Сүрөтчүлүк өнөрү жаш кезинен байкалса, актерлук чеберчилиги Караш окуясы тасмасындагы ролунан кийин өркүндөгөн. Башкы каарман Бактыгулдун образын эң мыкты жаратып, залкар актер катары дүйнөгө таанылган. Экинчи кыргыз элине ошондой талант келеби, келбейби, мен чынымы айтайын, билбейм. Бул бир уникальный талант болчу. Аны окутуп үйрөткөн деле бектен окуган эмес, бирок сүрөтчү болчу да, мында художественный образы мышление дегендер, ой жүрүт дегендер анын жүрөгүндө эле да. Бой келбети келишкен, узун бойлуу, шыңга бойлуу бир өзгөчө жигит болчу да. Анын жанагы эмеге мындай шапка кийет го тиги башына. Ошонусу да өзүнө жарашып бара калчу. Мындай чаап бараткан атка чуркап барып, секирип минчү. Табиат берген талант Жамиля, Атайын комиссар, Касиеттүү Ысык-көл, Улан, Жетинчи ок сыяктуу 20дай тасмага тартылып, мыкты образдарды жаратуу менен тарыхта калды. Образ түзгөндү, экранда ойногонду кайдан үйрөнгөн? Мен билбейм, ага бир Кудай Таала Теңирим ошо белек кылып берсе керек да. Анан ошондо экөөбүз чогулушуп атканда өзү эмгекчил болчу аябай. Сүймөнкул Чокморовдун актерлук таланты менен сүрөтчүлүк өнөрү бири-бирине тоскоол болбой, тескерисинче чырмалыша өнүгүп, калктын сүймөнчүлүгүнө арзыган кайталангыс залкар талант боло алды. Не вернусь, даже если не попаду в институт. Кыргыз элинин бактысына жаралган нагыз таланттын баскан жолуна, өмүрү чыгармачылыгына арналган бир топ китептер да жарык көрдү. Элиме дагы чоң эмгек жасап берсем деп ушундай арман
армандуу көп маектерди билем да. Адамдык бийик сапаттарга эгедер болгон көп кырдуу талант тирүү болгондо быйыл 81 жашка толмок. Кыска өмүрүндө кыргыз киносунун жана сүрөт искусствосунун өнүгүшүнө эбегейсиз салымын кошкон Нукура талантка Кыргыз Республикасынын баатыры деген наам берилсе эң жакшы болмок дейт жакындары. Кыял Шаршеева, Бекжан Токтосунов, Ала-тоо 24. Вот ты меня все добру учишь, о честности говоришь, а сам ты?